Каракол шаарында жайгашкан номер 3-гимназия мектебинде кенже курактагы балдарга үстүбүздөгү жылдын сентябрь айынан бери ысык тамак бериле баштады. Окуучуларды тамактандыруу Бириккен Улуттар уюмунун бүткүл дүйнөлүк азык-түлүк программасынын Кыргызстанда мектептердеги тамактандырууну оптималдаштыруу долбоорунун алкагында ишке ашырылды. Бириккен Улуттар уюмунун дүйнөлүк азык-түлүк программасынын мектептеги тамактандырууну оптималдаштыруу долбоорунун алкагында 261 мектеп кирген. Бул 261 мектепти долбоордун 4 агымынын алкагында киргизгенбиз. 4-чү агымы быйылкы жылдын сентябрь айында ысык тамак берип башташты ошол мектептер. 4-чү агымында бизде 59 мектеп ысык тамакты берип башташты. Ошонун ичинде ушул Каракол шаарынын, Үскөл областындагы Каракол шаарынын Некрасов атындагы мектеби дагы ысык тамакты уюштуруу долбооруна кирген. Номер 3-гимназия мектеби Бириккен Улуттар уюмунун бүткүл дүйнөлүк азык-түлүк программасынын Кыргызстанда мектептердеги тамактандырууну оптималдаштыруу долбоорунун 4-чү агымына кирген мектептердин бири. Аталган мектептин директору Бактыгүл Байгазиеванын айтымында, долбоорго кирүү үчүн долбоордун 2 жана 3 этаптарында мектепке ысык тамак киргизүүгө аракет кылып келишкен. Биздин мектеп 2 поток жүрүп атканда проект жазганбыз, бирок 2-3 потокту өтпөй калып, 4 поток менен шаардык мектептердин ичинен Кыргызстан боюнча биринчилерден болуп өттүк. Бирок бул проектке кирүүбүзгө Каракол шаардык мэриясынын жана Каракол шаардык кеңешинин каржылашууга жардам берүүсү түрткү болду. Алар ушул проекттин 28%-ын каржылап беришти. Бала тамакты жакшы ичсе, дени сак болот. Балдарга ысык тамактын бериле башташы ата-энелер үчүн да абдан жакшы самалык болду. Аталган мектептин ата-энелери да сырттан карап турбастан балдарынын тамактануусун колдоп, өз салымдарын кошушкан. Ошондой эле ата-энелер тарабынан чоң колдоо таптык. Анткени майда чүйдө идиш-аяк алганга ошол ата-энелер комитеттери иштеп, ата-энелер менен макулдашып, алар каржылашып, колдоо көргөзүштү. Ошондой эле балдарына ар бир ата-эне күнүнө 5 сомдон бөлүп берүүгө макул болду. Ошол ата-энелер бөлүп берген 5 сомдун эсебинен биз балдарга бир жумада бир жолу эт менен тамак бергенге жана жер-жемиштерди кошуп бергенге мүмкүнчүлүк алдык. Бул долбоорду ишке ашыруу үчүн жергиликтүү бийлик өкүлдөрү да колдоо көрсөтүшү керек. Республика боюнча шаардык мектептерден биринчилерден болуп кирип жаткан номер 3-гимназия мектебине шаардык бюджеттен да акча каражаты бөлүнгөн. Тамактанууга республикалык бюджеттен 7 сомдон ар бир балага бөлүнүп атпайбы күнүмдүк тамактануусуна. Ал эми бул абдан аз. Ошого карата мынакей башка дагы ушундай уюмдар колдоо көрсөтүп атышат. Ушул проон проекти дагы колдоп, азыркы күндө пилотный бир мектебиз өттү. Жергиликтүү бюджеттен ушул софинансированиеде бизде 225 миң сом бөлүнгөн. Азыр өзүңүздөр деле көрдүңүз болуш керек. Азыр ушул номер 3-мектептин ашканасы абдан жакшы оборудование коюлуп, бүгүнкү күндө ушундай биздин мектептердин арасында эң мыктысы болуп атат. Ал эми азыркы учурда дагы ушул мектептин базасында жасалган иштердин негизинде башка мектептерге дагы азыр атайын деп ушундай мастер-класстар көрсөтүлүп атат. Проон тарабынан дагы ушул акча каражатка мисалы мурун 7 сом болсо, ошол эле кайта эле 7 сомго да кандай башка тамактарды жасаганга мүмкүнчүлүктөр дагы бар, ошолор көрсөтүлүп атат. Башталгыч класстардын окуучулары 2015-2016 окуу жылына чейин чай, шире сыяктуу суустундуктар менен булочка жеп тамактанышса, сентябрь айынан бери ысык тамак менен камсыз болушту. Алар бир жумада эрит менен гречка, кесме, шорпонун, ботконун түрлөрү, кургак жемиштерден жасалган компоттор жана башка тамактар менен азыктанышууда. Бул азыктарды жасоодо баалуулугу сакталып, абдан витаминдүү болгондуктан өсүп турган жаш организмге пайдалуу. Тамак жасоого керектүү эт азыктарын, сүттү, жашылча жемиштерди тендерден өткөн ишканалар аркылуу алып турушат. Ашканада ашпозчу жана анын жардамчылары эмгектенишип, 1-класстан 4-класска чейинки 720 балага тамак даярдашат. Мурун чай менен булочка эле берилчи балдарга. Сентябрдан баштап ысык тамак кире баштады. Ошол ысык тамакка биз айына меню түзүп коебуз моундай. Бир жумада 2 күн каша, 2 күн суп болот. Бир күндүккө эт менен, андан кийин бир күн 5-күнү пирог, булочка жасап беребиз.
Үстүбүздөгү жылдын август айында мектепке эл аралык уюмдун жабдуулары алынып келинген. Алар тиричилик муздаткычтары, 4 конфоралы электр меши, чоң самор, суу жылыткан 100 литрлик аристон, тамак аш даярдоочу жана нан бышыруучу өндүрүш үстөлдөрү жана башка бир катар ашкана жабдуулары менен камсыз кылышкан. Жабдууларды августтун аягында алып келип бердик. Азыр өзүңүздөр ашканада мындай тамак жасоочу жайды да көрөсүздөр. Ошол жерде бардык жабдыктардын түрлөрү бар. Бул жерде кичинекей кастрюльдөрдөн баштап чоң нан бышырчу печкалар, духовкалар, тамак бышырчу чоң производственный өндүрүштүк печкалар, андан тышкары стол, стеллаж, камыр жасоочу атай тесто место ошого окшогон аябай көптөгөн жабдуулардын түрлөрүн биз алып келип бердик. Ысык тамак бериле баштагандан бери окуучулардын класс жетекчилери балдардагы өзгөрүүлөрдү байкашууда. Алардын сабактан калуусу азайды, ата-энелер да кубаттап, тыгыз байланышып, кабар ала башташты. Тамак ичип чыккандан кийин балдардын маанайлары көтөрүлүп, жайдарланып, окууга да көбүрөөк көңүл буруп, кызыга башташат экен дейт башталгыч классынын мугалими Эркингүл Сатыбалдиева. Кээ бир окуучулар эртең менен ата-энелер жумушка кетип, тамак ичпей калышат. Бизде түштө тамак бергенде ушундай балдарга да көңүлү ачык, ток бейил болуп, сабакка да көңүлдөрү жакшы да, көңүл буруусу жакшы болуп атат. Биз дайыма 3-чү сабактан кийин расписание боюнча ичебиз. Тамак ашыбыз болсо компот, түрлүү каша, кесме, сүт кесме, анан борщ, түрлүү тамактарды ичип атышат. Балдар берин да калтырбай татынакай ичишет. Саламаттыкты сактоо тармагынын адистери чайды ашыкча ичүүнүн, тез татымдар менен тамактануунун зыян жактары көп экендигин айтып келишет. Туура тамактанган балдардын дени сак, акылы тунук болору анык. Андыктан башталгыч класстардын окуучуларына бир маал ысык тамак берүү иши жылдан жылга аталган долбоор тарабынан жакшы жолго коюлууда. Ар бир бала күнүнө өзүнө тиешелүү, өсүү үчүн керектүү болгон витаминдерди жана минералдарды алып жатат. Ошондой эле балдар тамак ичүү гигиенасын үйрөнүп жатат, тамак ичүү эрежелерин үйрөнүп жатат жана тамак ичүүнүн режимин сакталып жатат. Бул үч нерсе балдардын ден соолугу үчүн абдан чоң пайдалуу. Ошондой эле эми ата-энелердин колу бошобойт, эртеден кечке булар жумушта, ошондуктан балдардын тамак ичүү режимине көңүл бөлө алышпайт. Балдар ата-энелердин санасы тынч, балдар жок дегенде күнүнө бир жолу ушул бардык керектүү витаминдери менен, минералдары менен тамак ичип, алар нормалдуу өсүүсүнө шарт түзүлүп жатат. Ошондой эле булар санитардык гигиеналык эрежелерди сактоого, колдорун таза жууганга, тамак ичип жатканда кандай тамак ичиш керек, кандай эрежелер керек, ушунун бардыгына бала кезинен кичинекей 1-чи класска келгенден баштап окуучулар үйрөнүп жатышат. Республика боюнча 1-чи класстан 4-чү класстын окуучуларын шашке тамагы менен камсыздоо үчүн жыл сайын мамлекет тарабынан 475 миллион сом бөлүнөт. Номер 3 гимназия мектебинин ашканасы Союз мезгили тарагандан бери капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүлгөн эмес. Бул долбоорго киргенден кийин ашканада ремонт иштери жүргүзүлүп, суу, канализация системалары оңдолуп, жакшы шарттар түзүлгөн. Ошондой эле башталгыч класстардын мугалимдери жана ашпозчулары атайын долбоорлордун негизинде семинарларга катышып, туура тамактануу боюнча бир катар маалыматтарды ала алышкан. Эми мектеп үчүн дагы чоң пайда алдык. Анткени биздин ашканабыз Союз чачырагандан кийин жабдуулары жок, эскирген, ремонту жок, ушундай бир бурчубуз бар болчу. Комиссия келгенде ашканага алып кирбегенге аракет кылчубуз. Эми болсо ашканабыз ушул проекттин жардамы менен ашканабыз капиталдык ремонттон өттү, бүт электричествосы, система бүт калыбына келтирилди дагы. Ошондой эле ушундай жаркыраган, абдан кымбат баадагы жабдууларды алдык мектеп үчүн. Ошондой эле биздин поварларыбыз, башталгыч класстын мугалимдери атайы окушуп сертификат алып, ошо туура тамактанууга балдарга кандай эрежелерди үйрөтүү керек экендигин бардыгын булар окутушту. Анан абдан жакшы ушул проекттин мага жаккан жери, булар жөн эле момундай ысык тамак бересиңер деп бизге ооз-эки айтып койбостон, булар ар бир тамактын менюсун, даяр менюсун жана ошолордун кайсы продуктуна канча грамм кошуш керек, ошого чейин менюнун расчетун алып келип беришет экен.
Бириккен Улуттар уюмунун бүткүл дүйнөлүк азык-түлүк программасынын Кыргызстанда мектептердеги тамактандырууну оптималдаштыруу долбоорунун биринчи агымында 59 мектеп, экинчи этабында 75, үчүнчү агымында 69, ал эми төртүнчү агымында 59 мектеп ысык тамакка киргизилген. Учурда 5-чи агымына мектептерди алуу боюнча иштер жасалууда. Бул 5-чи агымга шаардык мектептер киргизилери күтүлүүдө. Азыркы учурда биз долбоордун алкагында 5-чи агымга мектептерди тандап жатабыз. Мектептер ушу 5-чи агымга өзүнүн заявкаларын берип, өзүнүн ушул процедурасы менен беришти. Азыр ушул 5-чи агымдын мектептерин көрүп, көбүнчө ушу Ысык Көл областынын шаардын мектептерин көрүп атабыз. Шаардын мектептерине койгон талаптарыбыз ошол жабдууларды аларды мэрия тарабынан бизге ушул көмөк көрсөтүш керек, ушу жабдууларды сатып алууда. Ошондо биз орусча айтканда софинансирование деп коебуз. Софинансирование кирген мектептерибиз бул жерде азыр былтыр биз 17 мектеп киргизгенбиз республика боюнча. А быйыл биз ошол шаар мектептерин көбөйтөлү деп атабыз. Себеби дегенде ошол шаар мектептери аябай мындай муктаж, ушу себеби дегенде айыл жергесинде буга чейин биз айыл жергесинде иштеп келсек, айыл жергесинде эми жерлер бар, үлүштөр бар, өздөрүнүн мындай бакчалары бар, өздөрүнүн бир жашылча жемиштерин чыгарып алат, мал жандыктары бар. Ал эми шаарда кичи шаарлардын проблемаларын өзүңүздөр билесиздер, аябай чоң, көбүнчө ушул жерлери жок, чоң этаж домдордо жашаган балдар, үй бүлөлөр аябай мындай ушул ысык тамак, мектепте ысык тамак берилүүсүнө зарыл, мындай муктаж. Ошондуктан биз ушуга шаар мектептерин көбөйтүп, ушул шаардагы ысык тамакты өнүктүргөнгө кичине көмөк көрсөтөлү деген мындай иш-чараларын жүргүзүп жатабыз да. Билим берүү жана Илим министрлиги Россия Федерациясынын каржылык техникалык колдоосу менен Бириккен Улуттар уюмунун бүткүл дүйнөлүк азык-түлүк программасынын алкагында акыркы 2 жылдан бери республикада 700дөн ашык мектебинде башталгыч класс окуучуларынын түштөнүүсүн жакшыртуу, тагыраак айтканда ашканаларды заманбап жабдуу, көмөкчү чарбаларды түзүү, ашпоочуларды даярдоо жана азык-түлүктөрдү байытуу боюнча жаңы программанын алкагында бир катар комплекстүү иш-чараларды жүргүзүп келген. Бул долбоорго Жети Өгүз районунун Оргочу айылындагы Мамбет Тынаев атындагы орто мектеби да кирген. Бул бүткүл дүйнөлүк азык-түлүк программасына киргенибизге 3 жыл болду. 2013 жылдан баштап балдарга ысык тамак берип келатабыз. Биринчи жаңы кирген жылы айыл өкмөтүнүн колдоосу менен, ата-энелердин колдоосу менен ушу долбоор ишке ашып кетти. Айыл өкмөтү ар бир балага 3 сомдон каражат бөлүп берип, ушул ысык тамагын колдоп берди. Ата-эне болсо 3 сомдон. Ошондо өкмөттөн бөлүнгөн 7 сомго биздин 3 сом жана ата-эненин 2 сому кошулганда, ошондо бала 12 сомдун аралыгында тамак ичип атты. Проект башталгандан баштап ушул күнгө чейин балдардын наны дүйнөлүк азык-түлүк программасынан берилип атат. Мектеп тамагы Бириккен Улуттар уюмунун дүйнөлүк азык-түлүк программасынын алкагында Россиянын тамак-аштар институтунун адистери иштеп чыккан цикылдык меню жана жаңы рацион боюнча уюштурулуп, кичинекейлер ар түрдүү пайдалуу суюк тамак, жеңил салаттар менен тамактана башташты. Ага ашыкча каражат деле талап кылынган жок. Мурда бөлүнүп келген 7 сомго ушундай маңыздуу тамактанса болоруна ынанышкан мектеп жетекчилери, ата-энелер бул демилгени ишке ашырууга да өздөрү да салымдарын кошууда. Балдар абдан жакшы ичишет бар. Күндө ар түрдүү кылып жасап беришет. Бир күнү плов, бир күнү борщ, бир күнү күрүчтөн каша, бир күнү кесмеден каша жасап беришет. Булушка болсо күндө ысык жасалат, свежий, күндө жасалат. Күнүмкүсү күндө жасалат, анан компот ичишет. Ата-энелер бул окуу жылынын башында 2-1 класс келген, ошо 2-1 класска идиш аяктарын сатып беришкен. Кружкасын, тарелкасын, кашыгын, анан разнос, идишин ташыган разнос ташып беришкен. Сатып беришкен, ата-энелер жагынан каржылап, анан жылына 2 килограммдан кагап келип беребиз балдарыбызга. Салфетка алып келип беребиз, моющий мыло алып келип беребиз колдорун жууганга.
Адистер балдар мектепте бир маал ысык тамак ичишкенден кийин сабакта ынтызарлыгы жогорулагандыгын белгилешет. Алсак Улуу Британияда ысык тамак ичишкен окуучулар сабакка жакшы көңүл буруп, жетишүүсү 3-4 эсе жогорулагандыгын байкашкан. Мамбет Тынаев атындагы орто мектебинин башталгыч классынын мугалими Гүлмира Асанкожоева да мектеп бул долбоорго киргенден бери башталгыч класстардын окуучуларынын мектепке келүүсү жана билим алуусу жакшырды дейт. Мурда балдар 3 жыл мурда сүт чай менен коржик жешчү, анан 3 жылдан бери ошо балдар тамак ичип калышты. Анан ошол убактан бери мектебибизде окуучулардын билим сапаты өзгөрдү десем болот да. Теге балдар деген 5 күн бою тамак ичишет, булочканы күндө свежий жасап турушат, анан компот ичишет. Мурда чай ичишчү, анан ошо чай азгандуулук алып келет деген үчүн компот иче башташты. Анан бул эми компотту бардыгы эле үй бүлө кайнатып бере албайт. Анан тамактан кийин бүт 5 күн тең компот ичишет. Анан ушу тамак ичүүгө ата-энелердин салымы да абдан чоң. Ата-энелер 5 сомдон төлөп берип турушат. Анан бизде көзөмөлчү комитетибиз бар. Ошо көзөмөлчү комитет балдардын ушу тамак ичүүсүн контролдоп турушат. Ошо акчасын, алып бере турган продукталардын баарын ошолор көзөмөлдөп, ошолор бөлүп берип турушат. Ар бир адамдын ден соолугу, аны менен бирге улуттун саламаттыгы көпчүлүк учурда туура тамактанууга көз каранды. Айрыкча баланын акыл эси, дене мүчөсү өсүп жетилип келаткан кезде жеген тамактардын сапаты өтө маанилүү. Демек, бала кичинесинен кандай тамак жеп көнсө, ал ошол өнөкөт адатын өмүр бою сактап калышы толук ыктымал. Мындай адаттардын калыптанышы үй бүлөнүн жана мектептин таасири күч. Биз 2 Б класс окуйбуз. Биз тамак ичебиз. Биринчи күнү каша ичебиз. Мага каша жагат. Витаминдүү тамактарды жейбиз. Компот айран эле ичебиз. Чай ичпейбиз. Бизге Гүлзат эже жакшы тамактардан берет. Биринчи күнү каша берет, экинчи күнү плов берет. Мага экинчи күнү плов аябай жакшы көрөм. Ал мен деген элдер менен ичкенде аябай жакшы көрөм. Бизге булочканы свежий бошошуп берет. Биз компот ичебиз, айран ичебиз, чай ичпейбиз. Балдардын келечегине кайдыгер карабаган жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, ата-энелер мектеп тамагын жакшыртуу багытында бир топ иш-чараларды жасашты. Мисалы айта кетсек, Оргочор айыл аймагы тарабынан да мектептин бул долбоорго катышуусуна колдоо көрсөткөн. Ошондой эле кийинки жылдары мектептин эмгек жамааты долбоорду мындан ары да ишке ашыруу максатында айыл аймагынан 5 гектар жер аянтын алышып, чөп өстүрүшүп, чакан жерге картошка да отургузушкан. Бул көмөкчү чарбадан түшкөн кирешени учурда окуучуларга ысык тамак берүүгө жумшап келишет. Көмөкчү чарбадан түшкөн картошкадан алган түшүмүбүздүн баардыгын тең ысык тамакка бөлүп берип атабыз. Андан башка дагы бизде кой чарбасы бир жылга 60 килограммдан эт берип келе жатат ушу күнгө чейин. Жакында эле мынакей дагы бир коюн беришти. Аны союп балдарга ысык тамакка кетирип атабыз. Бул кой чарбасы айыл өкмөт тарабынан бизге аябай жакшы колдоо болуп атат. Айыл өкмөт мынакей көмөкчү чарбабызды түзүп иштетип кеткенге чоң салымын кошуп берди. Себеби биринчи жылы ошого кеткен соляркасын, техникалык услугасын баарын тең айыл өкмөт чыгарып берди бизге. Мугалимдер жамааты, ата-энелер болсо сугат иштерин өз мойнубузга алдык. Жыйноо учурунда өз мойнубузга алдык, түшүмдү жыйноо учурунда. Ошентип ата-эненин колдоосу, айыл өкмөттүн колдоосу, коомчулуктун колдоосу менен, мугалимдер жамаатынын колдоосу менен биз ошо ысык тамакты буюрса жакшы ишке ашырып кеттик деп айта алам. Мамбет Тынаев орто мектеби 3 жылдан бери бул долбоор менен иштешип келет. Бүгүнкү күнгө чейин окуучуларга 4 маал ысык тамак берилсе, быйылкы жылы ата-энелердин колдоосу менен 5 күн ысык тамак менен камсыз болушту. Ушу азык-түлүк программасы башталгандан бери аябай жакшы болду балдарга. Ден соолугуна пайдалуу тамактарды беребиз. Менюну ошо 5 күнгө түзөбүз, 5 күн тең ысык тамак бергенге аракет кылабыз. Анан балдарга чай зыян деп мына компот ата-энелердин жардамы менен компот берип атабыз. Ар бир ата-эне, ар бир балага 2 килограммдан компот, каак берет, ошонун компот жасап беребиз. Анан эми ушу азык-түлүк программасы өзү бүт камсыздады. Духовка, тестомес, плитка баарын коюп берди.
Аталган программанын алкагында учурда 60 мамлекетте мектеп тамагы уюштурулган. Дүйнө жүзү боюнча күн сайын 330 миллион бала мектепте акысыз тамактанат. Бир маал ичилген ысык тамак баланын билим алуусуна шарт түзүлдү. Программанын негизги жүргүзгөн саясаты келечекте ар бир мамлекетте мектеп тамагын өз алдынча уюштурууга жетиштирүү болуп саналат.